Арыбаңыздар, ардактуу агартуучулар, Капыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 27 сабак. Окуучуларды билүү, окуу, үйрөнүүгө кызыктыруунун мааниси жана жолдору деген тема боюнча кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе алгач кызыгуу деген өзү эмне, кызыгуу тууралуу улуу ойчулдардын айткан кептери тууралуу таанышып алалы. Кызыгуу бул адамдын эмнегедир бир нерсеге көңүл бөлүүгө, кандайдыр бир предмет же кубулушту таанып билүүгө карата аракети, умтулуусу. Эгер окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгү кызыгуусуна негизделсе, анда бул ишмердүүлүк жандуу, эркин, жеңил болот. Демек, окуучуда билим алууга кызыгууну ойготуу, бул анда окууга күчтүү ички стимул дегенибиз. Кызыгуу бул адамдын рухий, интеллектуалдык дене бой тарабынан өнүгүүсүнүн эң маанилүү шарты болуп эсептелет. Ал адамдын кругозорун өстүрүүгө, билим алып, өнөр үйрөнүүгө ойготот. Эгерде адам бир нерсеге кызыкса, анда ал тууралуу ички жана сырткы каршылык, тоскоолдуктарды жеңип өтүүгө даяр болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, дагы өтө маанилүү ой камтылган бул жерде. Адамдын ар тараптуу өнүгүүсүнө рухий байлыгына мажбур кылуу жолу менен жетүүгө болбойт. Чыныгы рухий интеллектуалдык байлыкка качан адам өзү билимге, илимге жана маданиятка тартылса, умтулса гана жетүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда сиздер улуу ойчулдардын кызыгуу тууралуу айткан кептери менен тааныша алдыңыздар. Демек, биз мугалимдер, ата-энелердин биринчи милдети бул балдарда илим, билим, маданиятка болгон кызыгуусун, умтулуусун ойготуубуз абзел экен. Окуучулардын илим, билимге кызыгуусун, окууга болгон кызыгуусун ойготуу үчүн агай бизге 64 сунушту сунуштаган Устаттык өнөрү китебинде 55-бетте. Биринчи, окуучуларды кызыктыруу үчүн мугалим өзү ошол предметке кызыгуусу керек. Бул эң зарыл талап. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет дегендей. Экинчи, билим баалуулугун ар бир сабак темага пайдалануу, үйрөнүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, айрым окуучулар мугалимдин өз сабагы, темасына болгон мамилесине карап дагы сабакка мамиле кылышат. Үчүнчү, окуучулардын окуу, билүү, түшүнүүдөгү проблема, кыйынчылыктарын билип, аны чечүүгө жардам берүү керек. Төртүнчү, окуучунун жеке кызыкчылыгы, кызыгуу максаты, баланын хоббиси менен байланыштыруу керек. Бешинчиден, турмуш проблема менен байланыштырып окутуу керек. Урматтуу кесиптештер, эсиңиздерде болсо, биздин буга чейинки сабактарыбызда дагы турмуш менен байланыштырууну 15-16 сабактарда көрсөткөнбүз. Ошол жерде дагы теманы турмуш менен байланыштырып өтүү тууралуу дагы кененирээк маалымат берилген. Окуучуларга дагы мугалим сабак өтүп жатканда дагы балдарга жакшылап мамиле кылып, аларга дагы мотивация, балага ишенич пайда кылыш керек. Сен дагы окуп түшүнө аласың, оюңду айта аласың, тартынба деген сыяктуу сөздөрдү айтып, баланы окууга болгон кызыгуусун, дилгерленүүсүн ойготуу зарыл. Сабактын темасы, мазмуну менен кызыктыруу, ошондой эле теманын актуалдуулугу менен дагы кызыктырып түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, дагы эң кызыктуусу, үй бүлө келечекте балдарына ушул алып жаткан билимдин керектиги менен дагы кызыктыруу зарыл. Ошол эле учурда сабакка көңүл бурбай отурган окуучуларды оюн, көңүл ачуу менен байланыштырып, кызыктырып тартуу. Адабий китеп, чыгармалардан үзүндү айтып кызыктыруу. Демек, биз мугалимдер, ата-энелер биринчи кезекте биздин биринчи милдетибиз бул балдарга илим, билимди кызыктыруу, аларды билимге болгон кызыгуусун ойготуу экен. Бүгүнкү сабакта сиздер агай айткан 15 сунуш менен тааныша алдыңыздар. Кийинки чыгарылышта дагы агай айтып берген 15 сунуш менен тааныша аласыздар. Окуучуларды кызыктыруу үчүн мугалим өзү биринчи кезекте ошол предметке кызыгуусу керек деген агайдын сөзү менен
жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.